Biz odatdagıday эле кээ бирки нерселерди ойлонбой жасайбыз. Бул салтты ким, качан, эмне үчүн баштаган деген суроолорду бербей эле ар бир эл өз салтыны карманып келет. Ар бир улуттун өзүнүн салты бар. Канчалган таң калыштуу салттар бар болгондугуна карабастан биз жакшы же жаман деп баа берүүдөн алыспыз. Assalamu alaikum dostlar. Sizler menen Ardayım Kudayбек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта дүйнөдөгү түшүнүксүз болгон эң өзгөчө салттарды көргөзүп беребиз. Дүйнөдөгү кызыктуу фактыларды ар дайым биринчи болуп билип жүрүү үчүн Кыргыз Топ каналына катталып, бул видеого бир лайк коюп кеттиңиздер. Кеттик анда эмесе. Мурси сырткы келбети менен дүйнөгө белгилүү болгон уруулар. Бул эл Африкада Эфиопия өлкөсүндө жашап келишет. 7500дөн турган бул уруулар өзүнүн эң өзгөчө салты менен дүйнөнү таң калтырып келет. Алар фарфор табакты астыңкы эринге салышат жана бул көрүнүш Мурси эли үчүн таң калыштуу эмес. Кайрадан жөн жүргөн адамдарды түшүнүксүз карашат. Мурси уруусу эмне себептен бул салтты карманып келишет? Эмне үчүн өздөрүнү кыйнашып ушундай кадамдарга барышат деген суроону баарыбыз эле берип көрөбүз. Жүздөгөн жылдар мурун Мурси уруусу өз аялдарыны кулчулукка алдырып жибербештиги үчүн өзүнүн аялыны, кыздарыны болушунча жагымсыз кылган. Чындыгында эле мындай кулдун кимге кереги бар деп соодагерлер бул урууну тынч коюшкан деп айтышат. А бүгүнкү күндө болсо кулчулуктун жоюлгандыгына 160 жыл болсо да Мурси уруусу өзгөрүлгөн эмес. Мурда кандай жашаса азырда ушул салтты карманып келишет. Бирок эң таң калыштуусу бүгүнкү күндө эриндеги табак канчалык чоң болсо ошол адам ошончолук сулуу, кадыр барктуу деп эсептелинет. Достор, бул эл тууралуу өз оюңузду комментарийге жазып кетиңиздер. Падаун Мьянма өлкөсүндө жашаган бул уруулардын саны 50 миңден ашуун жана алар эң өзгөчө салты менен айырмаланып, миллиондогон туристтерди өзүнө тартып кызыктырып келишет. Бул элде атайын мойнун узартуу өздөрүндө салты бар. Ал үчүн аялдар металл шакектерди колдонушуп моюндарын узартышып келишет. Мындайларды жираф аялдар деп атап коюшкан. Падаун аялдары 5 жаштан баштап мойнуна жез шакектерди тагышып, акырындык менен мойнуну узартышкан сайын шакектердин санында көбөйтүшө беришет. Бойго жеткен аялдарда шакектердин саны 10-15ге чейин жетип, жана алардын салмагы 4-5 килограммга чейин жеткен учурларда болот. Албетте достор, көптүн тынчыны алган суроо, булар эмнеге мойундарыны узартышат деген суроо болсо керек. Эмне себептен бул салтты карманып келишет деген суроого эч ким так жооп бере албайт. Кээ бирлери жолборстун кол салуусунан сактайт дешсе, башкалары болсо кошуна айылдарга кыздар качып кетпештиги үчүн ушинтип белги коюшкан дешет. Башка маалыматтарга караганда үйдө баалуу металлдар ушундайча сакталгандыгы айтылат. А бул жерде жашаган аялдар болсо, биздин апаларыбыз ушинчү, биз да алардын салтыны карманып келебиз деген жоопту беришет. Мындан сырткары бул эл үчүн узун моюн сулуулуктун белгиси. Падаун элине каршы атайын кыймылдар жүргүзүлгөн, бирок алар өз салтынан баш тартышкан эмес. Учурда аялдар мойнуна шекек тагууну улантышууда, анткени ал туристтерди өзүнө тартып, кол өнөрлүк буюмдарды сатууга жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Чындыгында эле бул өзгөчөлүк туристтерди өзүнө тартуу бизнесинин бир түрү болуп калды десек да жаңылышпайбыз. Каны бир болгон туугандар баш кошсо үй бүлө курса болбойт деп айтылынып келинет. Бирок көпчүлүгүбүз эмне себептен болбойт деген суроого так жооп алып, жакын тууган адамдар баш кошсо эмне болгондугун көрө элекпиз. Вадома эки манжалуу Африкадагы уруулар. Вадомалар Зимбабве өлкөсүнүн түндүгүндө жашап келишет. Алар дүйнөгө буттарында ортоңку 3 манжалары жок болуп калгандыгы менен белгилүү. Натыйжада уруу мүчөлөрү эки манжалуу төө куш деп аталынып калынган. Эмне себептен мындай болгондугун барыңыздар эле түшүнүп турсаңыздар керек. Алардын эки манжалуу чоң буттары 7-хромосомадагы бир мутациянын натыйжасы. Вадома уруусу генетикалык кемчиликтерге дуушар болушат, себеби аларда өз уруусунан башкаларга турмушка чыгууга же үйлөнүүгө тыюу салган салты бар, же бир ошондой түшүнүгү бар десек дагы болот. Башкача айтканда, Вадома уруусу өзүнүн кыздарыны башка элдерге, башка урууларга такыр турмушка бербейт жана башка уруунун башка элдин кыздарына да үйлөнүшпөйт. Жыйынтыгы өзүңүздөр көргөндөй эле майып балдар көптөрүлөт.
Erkek kişi köp ayalga üylөнгөндүгүнү biz көрүп эле келгенбиз, бирок сиздер аялдын официалдуу 2 же 3 күйөөсү бар экендигин уккансыздарбы? Муну полиандриялык нике деп коет. Бирок канчалык таң калыштуу болбосун, дүйнөдө 2 же 3 күйөөгө тийип, бир убакта үчөөсү менен да жашап келген аял кишилер да бар экен. Непал өлкөсүндө дал ушундай көрүнүштөрдү көрүүгө болот. Бул өлкөдө бир аял бир нече бир туугандарга турмушка чыгат. Башкача айтканда, бардык бир туугандар биригип бир аялга үйлөнүшөт. Жогорудагы элдердин салттарына токтолуп, алар эмнеге мындай кадамдарга баргандыгына так жооп жок экендигин айтканбыз. А бул көрүнүштү оңой эле түшүндүрүүгө болот. Непалда калк жыш, тыгыз жайгашкан, бардык элге жер жана жайы жетишсиз. Полиандриялык нике алардын жер тилкелерини бир туугандарга бөлбөөгө шарт түзөт жана жаңы төрөлгөн баланын 2 же 3 атасы болот. Дал ошол себептен бала багууда да кыйналбайт. Аталары көп болгон болсо, баланы кыйналбай багышат деп келишет. Албетте достор, бул мейге сиңгиз көрүнүш ар бир кыргызды таң калтырбай кое албайт. 1963-жылы Непал бийлиги полиандриялык никеге тыюу салган. Бирок жер сатып ала албаган, үй кура албаган бир туугандар бүгүнкү күндө да бир аялдын күйөөсү болуп жашап келгендер да жок эмес. Достор, бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Эгер бул факт сиздерди таң калтырган болсо, анда бул видеого бир лайк коюп кетиңиздер. Канчабызды таң калтыргандыгын көрөлү. Кытай бүгүнкү күндө эң өнүккөн өлкө, бирок илгери Кытайдын элдеринде эң таң калыштуу салт болгон. Байыркы Кытайда кыздар 4-5 жашынан баштап буттарыны таңып башташкан. Тагыраак айтканда, ал кыздар эмес, анын ата-энелери жаш кыздардын буттарыны таңып азап беришкен. Жаш кыздар буттарын майып кылган катуу таңгычтын азабына чыдашып, бутунун өлчөмүнө кичинертишкен. Себеби эгерде бул салтты карманбаган болсо, өз бутунун өлчөмүнө кичинертпеген болсо, кыздарды турмушка бере алышкан эмес. Турмушка чыгып жаткан кыздын биринчи бутуну сурап, андан кийин гана анын жүзүнө маани беришкен. Байыркы Кытайдын элдери дал ушул салтты абдан катуу карманган. Аял кишилер азап тартып келишкен. Бүгүнкү күндө бул салт Кытай элинде жок, өтө сейрек кездешет. Бирок ошентсе да азыркы учурда да мындай өз бутунун өлчөмүнө кичинерткен аялдарды кездештирүүгө болот. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Эгерде бул чыгарылыш жакса, анда сиздерден болгону бир лайк жетиштүү. Болгону бул видеого бир мага жакты белгисини коюп кетиңиздер. Сиздер менен ар дайым Кудайбек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.